Тайыстан боюнча маселе оңой болбой атат, оор болуп атат. Муну ачык айтышым керек. 2 жылдан бери мурун сүйлөшүүлөр токтоп калган. Бирок биз бул сүйлөшүүлөрдү жетишкенибиз болду. Кайра баштадык жолугушууларды. Биз урматтуу Тайыстан президенти Эмомали Шарипович Рахмон менен бир нече сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Мына биз кыргыз тарап, мына даярбыз. Мен комиссия менен, биздин комиссия менен ошо Разаков жетектеген комиссия биздин премьер болуп отуруп алып, чек араны кандай чечебиз? Мен бардык тең сүйлөшүп, биздики даана. Биз айтып атам, биз даярбыз, даны келгиле сүйлөшөлү. Алмаса туралы алмашалы, чек араны чечели. Эл менен сүйлөшөлү. Силер тарап менен, биз тарапта эл менен сүйлөшөлү, талаш жедел болсо. Муну ачык айкын чечели деп маселени коюп атабыз. Мына сүйлөшүүлөр жүрүп атат, ордунан жылды. Кече да сүйлөштүк. Өткөндө биздикилер барып келди. Декабрь айында, şu 25-27 алар келиш керек эле. Эми келбесе, январь айында келишет. Иште жүрүп атат. Бирок ачык айтыш керек. Баягы биз каалагандай, биз ойлогондой жүрбөй атат. Бул эми чек ара маселеси эки тарап чечилет да, бир тарап чечилбейт. Бул 3 эле жолу бар. 3 жолу бар. Эң жакшы жолу бул эки тарапты кызышын эске алып, сүйлөшүү жолу менен бүтүрүү жолу. Биз ушул жол менен мына кетип атабыз. Анан чек ара маселесине этият мамиле кылышыбыз керек. Мына биздин органдар эле, биз деле күнүгө чек ара менен иштейм, күнүгө Баткен областындагы акыбалды сурап турам. Эгерде бир чек арада бир эле маселе болсо, органдарга чалып, мына ачык айтканда, ийнеде отурганда келип отурабыз. Ушу тынч болсо экен чек арабыз деп. Биз деле кызыктарып иштеп атабыз. Анан чек арага дагы, сиздер дагы баарыбыз тең аяр мамиле кылсак, аяр мамиле. Үчүн дегенде эки жакта тең кызуу адамдар бар. Мына кээде көрүп атасыңар да. Эки жактан таш ыргытылып, кээде ок чыгарылып атат. Мына bunun баардыгын этиятташыбыз керек.